абалы жаман болчу. Биз ада кысылыш болчу, эме классыбыз кичинекей болчу, таар болчу. Биз жарака кеткен, кышта кыйналчу элек, жылуу эмес болчу. Быйыл жаңы мектеп түшүп, биз ысык мектепте окуп, жылуу келсек, чоң кеңи жакшы, бияктан ысыйбыз. Курткабызды чечип коебуз, биякта жылуу болот, класска кирсек. Эшигибиз суук. Бизде свет жок, жолубуз келек. Бизде эң эле көйгөйлүү нерсе светтин жоктугу да. Бизде балдар компьютерден кыйналат. Себеби азыр бардык нерсе компьютер менен болгондуктан компьютерден кыйналабыз. Андан жол алыстыгынан ушунча жылдан бери балдарды олимпиадага алып бара албайбыз районго. Себеби убагында кабар укпайбыз. Анан жолду көрүп келгендирсиңер, жолубуз аябай оор, кышкысын мындан да оор. Анан ошол убагында астына ала кабар келбей калып, анан олимпиадага алып бара албай атабыз да. Ал кичинекей тилмечке чоң аксакалдар эмне деп айтып турганда, сен билесиң, биздин айылда улуу чөптөр бар, ошол чөптү жеп алган деп. Жана окуучулардын саны жылдан жылга төмөндөдү, себеби азыркы жаштар бизде светтин жоктугунан кандайдыр бир шарттардан азаюуда. Башка айтканда азыркы мезгилде 6 класс комплекти окуйт. Башка айтканда 59 окуучу азыркы мезгилде билим алууда. Былтыр 88 окуучу бар болчу бизде. Азыркы айтканда, башкача айтканда 4 класс комплекти азайып кетти. Себеби дегенде былтыр 9 класстагы бар болчу, 11 класстар бар болчу. Себеби ал жаштар барган сайын окууга тапшырып, баягы свет бар жака жылып атат. Мектеп 2016 жылы башталып, 2017 жылы пайдаланууга берилди.